Алдамчы, аферист. Убагында Safe Business каржы пирамидасы менен таанылган Бакыт Алиев Ош шаарында кармалды. Ага алданган жарандар Ош шаардык милициясынын андан кийин шаардык соттун алдына чогулушту. Алар Бакыт Алиев түптөгөн S-Line турак жай кооперативинен үй алууга кезекке туруп, каражаттарын беришкен. Алардын бири Шарипа Юлдашева кызы 10 жыл миграцияда иштеп тапкан миллион сомдой акчасын өндүрө албай убара. Эми булар Алиевди жоопко тартуу талабын коюп жатышат. Ушул кылганың жакшыбы? Мен ушул жетим балдарын ырскысы эле десем, мен сизди көргөн бир эле көрдүм беле же көрбөдүм беле деп атпайм мени. Коодуда эле жашап калдык да. Мен бунун арты менен бүтөт билбейм. Бул бала бизди туюк көчөгө киргизип койду да, туюк башы жок көчөгө киргизип койду. Ошол жерде эле ошол барып эле ошо өздөрү айтмачы пирамиданын ичинде эле жүрөбүз, ошентип эле өдөгөчүп кулыйга түшүп эле. Аталган кооперативден турак жайга кезекке тургандардын саны Ош боюнча 102 адамды түзөт. Бул факты боюнча ишенип берилген мүлктү ыйгарып алуу менен кылмыш иши козголду. Бакыт Алиевдин баш коргоо чарасы эртең 17 мартта каралмай болууда. Учурда милициянын убактылуу кармоочу жайында. Тергөө мезгилинде аныкталгандай, бул аттуу башка жандардын акча каражатын өзүнө 100 миңден ашык акча айлык катары чегерип алып, андан сырткары 4 миллиондон ашык офисти арендага алып, ошого иштеттим деген негиздер менен акчаларды жоготуп иштетип жүргендиги аныкталган. Азыркы учурда бул кылмыш иши боюнча тергөө амалдары уланып жатат. S-Line кооперативине каршы 24 киши арыз жазган. Бирок жетекчиси кармалгандан кийин арыздангандардын саны артып, жалпы 40 миллион зыяны эсептелди. Булардын саны дагы көбөйүшү мүмкүн. Анткени аталган компания Бишкек шаарында дагы ишмердүүлүгүн жүргүзүп келет. Бул арада Бакыт Алиевдин аты башка дагы акча жасаган тармактык маркетингтерде аталып жатат. Анда биологиялык дарыларды, косметикалык каражаттарды сатып, анын арты менен бир нече жарандар жабыр тартканы айтылууда. Şu sot apkırın. Osurgan kız osurganыңыздын бетин тырмайт болду да, мындайча айтканда, кайра биздин үстүбүздөн түшүп, мага иш бергиле деп. Иш бергенде ушул эле көрүнүш да. Өзүнүн жеке мүлктөрү бар экен, сатсын ошолорду, сатып бизге мына элдердин акчасын кайтарып берсин. Ага улай эле Бишкекте дагы бир Агуй KG аталышындагы кооперативдин негиздөөчүсү алдамчылыкка шектелип кармалганы кабарланды. Арыз ээсинин айтымында үй жана машина алып берүүнү убадалап, акчанын бир бөлүгүн алгандан кийин из жашырып кеткен. Буга чейин Улуттук банк жарандарды турак жай кооперативтеринин ишинде каржы пирамидасынын элементтери байкалып жаткандыгын эскертип чыккан. Ушул азыркы учурда түзүлүп жаткан турак жай кооперативдерин тандоодо же болбосо ошол эле учурда ошолорго акча берүүдө мындай кылдатык менен текшерип, алар менен түзгөн келишимдерди тактап окуп чыгып, ушундайда ар бирин текшерип акча каражатын тапшырууну суранып кетирген. Себеп дегенде бул маселелерди чечүүдө көптөгөн ушундай алдамчылык жагдайлар, мүлктү ишенип алуу, ыйгарып алуу жагдайлары болуп туруп, бизге арызданышып өтө көп келүүдө. Ал арада Ички иштер министрлиги каржы пирамидасына алдангандардын саны көбөйүп жаткандыгын жарыялады. Жыл башынан берки 2 айда эле 100дөн ашык адам жалпысынан 61 миллион сом чыгым тартышкан. Бул сумма милицияга кайрылып, расмий каттоого алынгандары гана. 2022 жылдын 2-айында каржылык пирамидаларды уюштуруу фактылары боюнча 111 сотко чейинки өндүрүш иши тергелип, анын ичинен 91 сотко чейинки өндүрүш иштеринин тергөөсү аяктап, соттун кароосуна жиберилген. Фактылардын басымдуу көпчүлүгү Бишкек шаарында, калгандары Ош жана Ысык көл облустарында катталган. Жабыркагандардын жалпы саны 133 адамды түзгөн. Алдын ала келтирилген чыгым 61 миллион сомдон ашык. Коомчулукта өлкө боюнча 70ден ашык турак жай кооперативтери бар экени айтылат, бирок алардын так саны белгисиз. Анткени мамлекет бул жаатта башкаруу саясатын жүргүзбөйт. Анткени менен турак жай кооперативтери атайын мыйзамдардын чегинде иш алып барышаарын жана аларды каржы пирамидасына салыштыруу такыр туура эмес экендиктерин айтып келишет. Роза Акматжан кызы, Мирзат Нууманов, 7 канал, Ош. Бишкектен үй алып атабыз. Гүлжайын Атаканова алып атат, сиз дагы алыңыз дегенде. Ошол 2019 жылы ноябрь акча төккөнмүн. Ал үй жок болуп чыкты, акыры. Жок эле үй экен дегенден анан акчам кайтарып бергиле десем, бербей 1 жыл сүйрөштү. Анан эмне болду десем, мына S-Line компания ачып атабыз, жилищный кооператив, сиз алдыңкылардан боло аласыз дегенде, мен бул жак акчамы котордум. Анан которуп дагы күттүм, жок, дагы деле үйдөн дайын жок. Анан эмне болду? Үй алып берем дедиңер эле го десем, сиз баштапкы төлөмүн төлөңүз, ала турган сумманын. Анан сизге срок эсептейбиз деди.
макул деп анан карыз коола кылып баштапкы төлөмдү төлөсөм канча убакыт алып бересиңер, канча күтөм десем 3 айдан ашык күтпөйсүз. Төлөгөн күндөн баштап 3 ай эсептеңиз эже. Мына сөз берем деп Бакталиев өзү сөз берген мага. Анан төккөнмүн, мен дагы туугандарыман карыз акча алып төккөнмүн. Жок, октябрь 3 ай болуш керек. Үй алып бербей эле койсун. Үйдөн үмүтүбүз үзүлдү. Көпчүлүгүбүз эми баардыгыбыз үйгө муктаж, квартирада жашаган, квартплат төлөгөн адамдар экенбиз. Берсин акчаларыбызды, биз да кыйналып атабыз. Ал жака расход, мунун аркасынан чуркап да канча расход болдук, мисалы үчүн. Бүгүн иштесем болобу эле, бүгүн бул жерде жүрөм. Бул да чыгым мен үчүн. Мен мисалы үчүн кече Бакталиевдин өзүнө да жолуктум. Мага иш берсеңер, анан мен акчаңарды төлөп берем деген сөздү айтты, ошо силер айткандай эле. Мен айттым, сиз ишке чыксаңыз, дагы деле үй алып берем деп реклама кылып адамдар чакырасыңар. Алар үйгө акча төгөт. Анан силер аларга үй алып бересиңерби же бизге бересиңерби? Бизге биздин акчабызды берсин. Биз төлөгөн акчалар каяка кеткен? Үй алып берген адам аз эле болуп атат. Ревизия кылып, жыйынтыгы чыкты. Аны деле жокко чыгарам дейт. Эми мындай эле осурган кыздын бетин тырмайт болуп атат да, мындайча айтканда. Кайра биздин үстүбүздөн түшүп, мага иш бергиле деп. Иш бергенде ушул эле көрүнүштө өзүнүн жеке мүлктөрү бар экен, сатсын ошолорду, сатып бизге мына элдердин акчасын кайтарып берсин. Анан кандай иш кылса кыла берсин, тута берсин. Ал адамдар төккөн акчасын өздөрү үй алыш үчүн төгөт. Ал бизге карызга берген төкпөйт да. Ушундай эле, мындай биринин башын бирине кийгизгенин кереги жок да. Өзүнүн жеке мүлкү бар, неси бар, ошолорду сатып, ушул соттордун чечимин ошондой болушун суранабыз да биз. Ушунчалык мындай жаныбыз атышып калды. Бишкектеги пайшиктерибиз ыйлап атат. Бишкектин бүтүн сатып алып коюптур. Биз эч нерсеге үнүбүз жетпей койду депчи. Биздин ушу Оштун тергөөчүлөрүнө атын атап өтөйүн, Бектур Исмаиловго аябай чоң ыраазычылык билдиребиз. Жакшы иштеп беришти. Дагы да жакшы иштеп биздин укугубузду коргоп, акчаларыбызды кайрып беришин суранабыз.